Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Баарыңыздардын Рамазан айыңыздар менен кармаган орозоңуздар жана кылган дуаларыңыздар кабыл болсун. KG недвижимость компаниясы жыл сайын мекендештерди оозо ачарга чакырат элек. Бул жолкусунда кайрымдуулук кылалы деп ниет кылып турабыз. Кандай кайрымдуулук десеңиздер, анда Талас коомунун төрайымы Лира Асылбековага сөздү берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен Киселева Лира Асылбековна. Талас коомунун төрайымы, Кыргызстан Урал диаспорасынын мүчөсү. Бүгүн Екатеринбург шаарындагы Комсомольская 9 адресине келдик. Бул жерде биздин ымыркайыбыз, жердешибиз 3 айлык, 7 айлык кезинде жарык дүйнөгө келип, 800 грамм бойдон жардамга муктаж. Улуу орозо айында кичинекей наристебизге акчалай каражат керек болуп жатат. Жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Анткени кичинекей наристенин бир күндүк дем алганы, бир күндүк жашоосу 15 000 рубль болуп турат. Искусственное дыханияда ИВЛ аппаратта жатат. Буйруса азыр кирип, ата-энеси келет, ата-энеси менен чогуу врач менен дагы кабарлашабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн биздин жердешибиз 3 айлык наристеге жардам сурап кыргыз элине кайрылып турган убагыбыз. Кыздын ата-энеси менен турушат. Больницага келдик. Тилекке каршы врачтар биз менен видеообращенияга чыккандан баш тартышты. Азыр ата-энесинен 1-2 сөз уксак ушул ситуация боюнча. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен Абдубакир уулу Илимбек. Абдубакирова Дарья Илимбековнун атасы болом. Азыркы тапта ушул 2 январда төрөлгөн, 7 айлык болуп, Екатеринбург шаарында ушу Комсомольский 9 больницасында дарыланып, ушул жакта постоянно кислородго муктаж болуп, ушул жакта лечиться этип жатат. Азыркы биздин маселебиз бул Кыргызстанга транспортировка атайын медициналык авиация борт менен алып кетиш керек болуп атат тез аранын ичинде. Бул жакта врачтар да, больницадан да бизге күнүнө уже 2-числодон баштап 15 000-ден 21 000-ге чейинки сумма суткасына айланат деп кайра айтып жатат. Жаңы эле Лира эжебиз да кирип өзгө болуп көрүп чыкты, бардыгын сүйлөшүп. Ошо сиздердин ар бир колдооңуздарга, жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Чоң рахматтар бериңиздерге. 2 январда 24-жылы преждевременные роды, бала төрөлгөн кыз. При рождении 800 грамм болуп төрөлгөн, рост 27, бир линейканын размеринен дагы кичинекей да, недоношенный ребенок. Азыр данный момент баланын веси 3 килограммга жетти. Азыр 3 ай болуп калды кыз, 3 килограмм, 2 килограмм 586 грамм кошулду. Жүрөккө операция жасалды. Көзү пока под наблюдением, азыр желтушкада отат и диагнозы өпкөсүнө аба жетпейт, самостоятельно дем ала албайт, аппаратта жатат, ИВЛде. Есть подогрев, монитор выхаживания, система подогрева воздуха. Прям просыпаешься, покажись маме с папой.